достор, бир кездерде популярдуулукка ээ болгон кинолордун тартылуу тарыхын жана анда ойногон актерлордун сырларын бүгүнкү чыгарылышта ачып бермекчибиз. Андыктан кино тарых рубрикабызга кош келиңиздер. Баарыбыз билгендей эле ата-энелерибиз сүйүп көргөн, көз жашка ишенбеген Москва кино тасмасы кандай тартылган келиңиздер чогуу билели. Көз жашка ишенбеген Москва. Легендага айланган фильмдин атактуу актерлорунун кийинки тагдыры. 1980 жыл Бишкекте, ал кездеги Фрунзе шаарынын чоң ортосунда жайгашкан Ала Тоо кинотеатрынын кассаларынын алдында узундугу 200 метрден ашып кеткен кезек күтүү орун алды. Алардын баары СССРдин бардык шаарларында коюлуп жаткан Көз жашка ишенбеген Москва киносун көргүсү келгендер. Ошол жылдары бул кино мурда болуп көрбөгөндө көрүүчүлөрдү өзүнө тарткан эле. Баш аягы 90 миллиондон ашкан адам бул фильмди көрүшкөн. Эмне үчүн көрүүчүлөрдүн арасында мындай ийгиликти жарата алды? Азыр ошого кыскача токтоло кетели. Ал учурда жаш кинорежиссер Владимир Меньшов кинону тартып баштаганда эле кыйынчылыктарга дуушар болгон. Ал кездеги атактуу актрисалар сценарийди жактырбай, башкы ролдорду аткаруудан баш тартышкан. Ошондо Меньшов ал ролду өзүнүн жубайы Вера Алентовага бергенге аргасыз болгон. Фильмдин сюжети дагы өтө татаал эмес. Провинциядан Москвага келип, таалай издеген жаш кыздар сүйүүдөн алдануу жана никеси төрөлгөн наристесин азап менен жалгыз чоңойтуу. Акыры жомоктуу кузулушкадай болуп чоң ийгиликке жетип, өзү жумушчу болуп иштеген фабрикага жетекчиликке жетүү. Көпчүлүк киносынчылар фильмди тескери кабыл алышты. Бирок алардын бири дагы бул кино көрүүчүлөрдүн арасында укмуштуудай ийгиликке жетет деп ойлогон эмес. Ал гана эмес, Көз жашка ишенбеген Москва АКШнын эң абройлуу Оскар сыйлыгына татып турбайбы? Ошол учурда бул фильмди ойноодон баш тарткан актрисалар кандай акыбалда калды экен? Өткөн кылымдын 80-90 жылдары АКШнын президенти болгон Рональд Рейган СССРдин президенти Михаил Горбачев менен жолугушаар алдында орустун табышмактуу жан дүйнөсүн түшүнүү үчүн дал ушул фильмди 10 чакты жолу кайталап көргөн экен. СССРдин аймагындагы эл дагы бул кинону кайра-кайра көргөндөн тажаган эмес. Оскар менен катар бул фильм СССРдин мамлекеттик сыйлыгына татыган. Андагы башкы ролдорду аткаргандардын тагдыры кандай болду? Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязановалар ушул фильм аркылуу атактуу актриса болууга жетишти. Бүгүнкү күнгө чейин Россиянын сериалдарында эң көп тартылганы Раиса Рязанова болду. Ирина Муравьева андан кийин дагы салмактуу ролдорду аткарды. Бирок кийинки жылдары роль ойнобой, неберелерин багуу менен алек болууда. Вера Алентова болсо ушундай атактуу ролду көп жарата алган жок. Анын кызы Юлия Меньшова болсо белгилүү актриса. Эң негизгиси атактуу теле алып баруучуга айланды. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз дагы атактуу болгон кинолордун тартылуу тарыхын көргүңүз келсе, анда өзүңүздүн сунушуңузду бизге жазып калтырыңыз. Каналга жазылганды, анан лайк басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.